Biz бұл жерде ең маанилүү финансылык документти карап атабыз. Бұл жерде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отурат. Бир көрүнүш, bizde Кыргызстанда сөз эркиндиги жок, сөз эркиндиги төмөндөп кетти деп ар кандай индекстер менен көптөгөн эл аралык уюмдар бизге баа берип атат. Мына ушул туура эмес экенин мен айтып коеюн. Мына бул жерде биз эң маанилүү документти карап атканыбызга карабай, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар бир депутатты каалагандай чакырып алып суроолорун берип атат тигил жерде. Бул көрүнүш, мына парламентаризмдин бешиги деген Улуу Британияда дагы журналисттерге массалык маалымат каражаттарына аркада отурган тосуп койгон. Айнек терезе менен. Алар суроо бере албайт, чакыра албайт. Чыкканда дагы депутаттар башка жол менен чыгат, контакт болбойт. Мына ошондой өлкө бизге баа берип атат бүгүнкү күндө индекс түшүп кетти деп. Мына сөз эркиндиги каалагандай чакырып, каалагандай суроолорун берип атат. Ошон үчүн урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер дагы ошондой бизге айтылган, биздин өлкөбүздө сөз эркиндигинин абалын айтылган учурда өзүңөрдүн үнүңөрдү чыгарып коюшуңар керек. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде бул өтө маанилүү. Бизде сөз эркиндиги бар, парламентте да бар, бардык жерде бар.